Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстан боюнча бүгүнкү күнгө карата эпидемиологиялык кырдаал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингди ТүЗОодон, ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле эл-ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал, через областные медиа-центры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях эл-ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Анда эмесе, Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендаштар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 26 май 20 жылга карата статистикалык маалымат бере кетейин. Бир сутка ичинде 23 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 20, Нарын областынан 1 жана Жалал Абад областынан 2 бейтап айыгып чыкты. Ошентип, республика боюнча бүгүнгө чейин жалпы 1015 бейтабыбыз айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошол эле учурда өткөн суткада 1788 лабораториялык изилдөөлөр жүргөн. Ошо изилдөөлөрдүн жыйынтыгында 35 лабораториялык тастыкталган COVID-19 инфекциясы менен 35 учур катталып атат. Бишкек шаарында 12, Ош областында 4, Чүй областында 4, Нарын областында 8 учур жана Солилецк шаарынан келген биздин мекендештердин арасынан дагы 3 учур табылып атат. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан дагы 4 учур катталып жатат. 35 учурдун ушу 7-өсү жанакында сырттан келген деп тастыкталды. Бул 7 завозной болуп атат. Жана 25-ден бул жерде контакт болгондордун арасынан лабораториялык жол менен аныктап туруунан табылып атат. Ошол эле учурда мына айта кетишим керек, дагы эле аябай байланыш контакттар аябай көп болуп атат. Ошол эле учурда үчөөнүн жанакындай жугузуп алган шарттарын бүгүнкү күнү такталып эпидемиологиялык иликтөөлөр жүрүп жаткан учуру. Ошону менен бирге мына Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алгандардын саны 1468 учур болду. Анын ичинде Жалал Абад областында 159, Ош областында 211, Ош шаарында 135, Чүй областында 114, Бишкек шаарында 377, Баткен областында 27, Нарын областында 287, Ысык-Көл областында 14, жана мына Солилецтен келген мекендештердин арасынан 111 мына бүгүнкү күнү жугузуп алган деп лабораториялык жол менен тастыкталды. Ошол эле учурда Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасында дагы 40 учур лабораториялык жол менен тастыкталып, мына бүгүнкү күнү текшерүүдө жана эпидемияга каршы иш-чаралардын жүрүп аткан учуру. Бүгүнкү күнү стационарда 437 биздин бейтап бар. Оор абалда жатканы 8, реанимацияда 4, орточо оор абалда турганы 77 болуп атат. Оорунун белгилери бар. Жана канат тарамдарлык калыбында 352 бейтабыбыз бар. Чыгарылгандардын саны 1015, каза болгондор 16. Бүгүнкү күнү ошол контакт байланышта болгон жактардын саны 6875 адам болуп атат. Бүгүнкү күнү үй карантиндеринде жана медициналык көзөмөлдө туруп аткандардын саны. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2333 болуп атат. Мына көбөйгөндүгүн байкап атасыздар, анткени мына чет жакта жүргөн мекендештерибиз бүгүнкү күндө республика келип аткан учуру баарын тең биз обсервацияга алып, ошол жерден лабораториялык тастыктоолорду жүргүзүп,
жанакындай анкеталарын түзүп, опросниктерин алып, ошол жерде мындай көзөмөлдө туруп атышкандары мынакей 2333 адам болуп атат. Ошол эле учурда ошол моменттен пайдаланып айта кетейин, ошо чет жакта жүргөн мекендештерибизди жанакындай поездге салып алып келүү турган жолун деген аябай кызуу талкуулап атышат. Ошо өкмөттүк эмес, бейөкмөт уюмдарда ошо кызыктар болгондор бар арасынан, бирок ушул жерде айта кетишим керек. Анткени поездге салганда бул өтө бийик тобокелчиликте болот. Анткени ал жерден тыгыз байланышта болуп, ушул жерде келгичеден жана поездден көптөгөн сан адам ошол жерден контакт болуп, ортодон жугузуп алуу жана тобокелчилик өтө бийик болот. Бул маселе деген биз колдобой турган нерсе болуп атат. Дагы экинчи маселебиз кечөөтөн бери ушу коомдук транспортто жүрө баштады. Ушул жака дагы өтө мындай чебер мамиле кылсак, анткени ал жерде контакт болуп, жанакындай тобокелчиликте бийик болуп атат. Ошону деген мына байкасаңыздар, ушу коомдук транспортто ушу жүрүп аткандар болуп атат. Бирок айта кетиш керек, шуну туура кабыл алып, биздин шаарлардын жашоочулары ошол аяр мамиле кылып атышат. Анткени толук жүрүп аткан транспорт байкалбайт. Бүгүнкү күнү маска кийип, ошол жерде жанакындай отургучтарга отуруп жүрүп аткандарды биз жүргүнчүлөрдү карап атабыз. Ушул эле таризде дагы эле кете берсек жакшы болчудай. Анткени ал жерде санитардык эрежелерди, санитардык тартиптерди сактап, ошол жерде мына өзүбүздү өзүбүз сактап турушубуз керек. Ошол эле учурда маска кийүү боюнча дагы маселе болуп атат. Анткени жанакындай экономикалык өзүнүн аракеттерин баштап жандандырып, чоң базарларда иштеп атат, чоң жанакындай соода борборлору да ишке кирди. Ошол жерде иштеп аткан ишкерлер дагы буга аябай туура мамиле кылыш керек. Анткени көпчүлүк чогулуп аткан жерлерде маска режими болуш керек. Ошол жерде жанакындай кирип аткан кишилер болобу, өзүнүн кызматкерлери болобу, ал жерде дене табын күндө текшерип, тийиштүү дезинфекциялык шарттарды камсыз кылып, ошол жерде жанакындай кардарлардын арасындагы дистанцияны да камсыз кылуу боюнча чоң иш-чараларды алып барыш керек. Анан ошол эле учурда мына базар менен иштеп аткандар, базардын администрациялары дагы ушуга көңүл буруш керек. Анткени ал жерде жабык жана аябай тар турган жерлер көп. Ал жерде элдер чогулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн маска режими ал жерден аябай жакшы карап, ошол соблюдация этиш керек болот. Ушуга да бир көңүл бурсак аябай жакшы болор. Дагы эле бир чакырып кетем, ошол социалдык дистанцияны кармайлы. Анткени мына бүгүнкү күндө шаардын жашоочуларыбыз көбүнчөсү ушу тышта жүрүп атышат, коомдук жайларга барып калган учурлары болуп атат. Ошо социалдык дистанцияны кармап, санитардык эрежелер менен өзүбүздү алып жүрсөк, анткени арабызда дагы ушу ковид тарап кетүү коркунучунан алыс болушубуз керек. Ошон үчүн буга да бир чакырып кетем, көңүл буруңуздар. Уважаемые соотечественники, разрешите предоставить статистическую информацию на 26 мая текущего года. За сутки выписано 23 пациента. В Бишкеке 20, в Нарынской области 1 пациент, в Джалабадской области 2 при выписке. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Мы проводим двукратное лабораторное исследование. Всего за время выписано с выздоровления по стране 1015 пациентов. За сутки по республике было проведено 1788 лабораторных тестов. В результате мы выявили еще 35 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это в Бишкеке 12 случаев, в Волжской области 4 случая, в Чуйской области 4, в Нарынской области 8 случаев. Среди прибывших из Солилецка наших сограждан
выявлено еще 3 случая заражения. Также 4 случая заражения выявлено среди прибывших из Российской Федерации наших курсантов. Эти случаи выявляются уже при повторных ПЦР-анализах, которые мы проводим по алгоритмам, установленных Министерством здравоохранения. Таким образом, в Кыргызстане всего зарегистрировано на сегодня 1468 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. В Джалалабадской области 159, в Волжской области 211, в городе Ош 135, в Чуйской области 114, в Бишкеке 377, в Баткенской области 27, в Нарынской области 280, в Высокойской области 14. И среди прибывших из Солилецка наших сограждан 111 случаев заражения выявлено. А также выявлено 40 случаев заражения среди наших сограждан, которые прибыли из Российской Федерации. Так, на сегодня в стационарах у нас 437 пациентов, в тяжелом состоянии 8, в реанимации 4 пациента, средней тяжести 77, в удовлетворительном состоянии 352, выписано, я уже сказал, 1015, умерло 16. 6875 человек находятся в условиях домашнего карантина. И на обсервации по Кыргызстану находится 2333 человека. Количество несколько увеличивается, потому что задействованы обсерваторы, и все прибывшие наши сограждане помещаются в обсерватор, проводится лабораторное тестирование, и за ними устанавливается медицинское наблюдение, анкеты, опросники, устанавливаются на сотовые телефоны, мобильные приложения, и по алгоритму мы переводим их на домашний карантин. На сегодня некоторые неправительственные организации инициируют вопрос перемещения наших сограждан на поезде, но я бы здесь хотел сказать, что при перевозке такого большого количества людей в поездах, в вагонах, в ограниченных пространствах, это создает риски для заражения коронавирусной инфекцией по пути следования. Поэтому мы пока воздерживаемся от принятия решения в отношении таких вопросов. Касательно общественного транспорта, на сегодня общественный транспорт уже работает, и, как вы заметили, он используется на сегодня правильно, потому что переполненных маршрутов сейчас не замечено. Люди, пассажиры находятся в масках на сидячих местах, и я думаю, такое правильное отношение к пользованию общественным транспортом, оно предупредит распространение коронавирусной инфекции. И еще раз призываю выполнять все санитарные противоэпидемические правила для того, чтобы снижать риск распространения коронавирусной инфекции по городам и по стране в целом. Касательно масочного режима, я хотел еще раз на этом остановиться, потому что в условиях, когда многие объекты, включая и вещевые рынки, большие торговые центры, необходимо там соблюдать необходимый санитарный режим, санитарные правила. И здесь особое место занимает и масочный режим тоже. Потому что, находясь в закрытых пространствах, особенно на рынках, где наблюдается и скученность, и мало пространства между рядами, закрытые пространства, там риск заразиться коронавирусом высокая. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь режимов и санитарных правил, которые рекомендуют медицинские работники. Вот то, что я хотел вам сегодня сказать.
Спасибо, Нурболот Төлешович. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге саламаттык сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлешович маалымат берип өттү. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле эл-ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.